Бүгүнкү биздин маданият эмне маданият? Биздин маданият азыр аралашкан маданият болуп атат. Мисалы мындайда биз айырмага билиш керек. Өзүбүздүн маданият эмне, башкалардын маданияты эмне. Мисалы арабташ деп атат. Жок, бул жерде эч кандай араб жок. Араб деген өзү деле бир жапайы эл болгон байкуш. Алар көп өзүнүн маданиятын тарата алган жок, тилинен башка. Калганын баары бул диндин маданияты келгени. Анан динди деле биз келип бүт баарын 100% деле алып аткан жокпуз. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы нерсе жакшы болсо, кайсы элде пайдалуу болсо, динге каршы болсо алгыла. Кайсы жерден бир хикмат көрсөңөр алгыла деген. Мисалы ар бир элдин өзүнүн хикматы бар, өзүнүн салты, өзүнүн маданияты бар. Эгерде ошол шариатка каршы келбесе, алып берсе уруксат да. Мына ошону биз жакшы билиш керек. Мен мисалы мына бизге келген маданият мына балет. Балет деген айтам, бул эмне деген маданият? Жылаңач аялды көчүнүн мыкчап алып ары бери чуркап жүрөт да. Башка киши, бөтөн киши. Бул эмне деген маданият? Келип мына бөтөн аял менен бөтөн эркек келип кучакташып алып, мисалы вальс, танго деп атат. Мында карасаң эч нерсе жок да, бирок чынында башка бир аял, бөтөн эркек менен кучакташып жүр да. Эч качан болгон эмес мындай. Мына биз кичинекейибизде көргөнбүз. Бак элегине чейин ичинде дамбал эмес, бак элегине чейин бар болчу мурда. Бир да жери көрүнгөн эмес. Мына аялдын бир да жери көрүнгөн эмес, бетинен башка, колунан бетинен башка көрүнгөн эмес. Мына биздин элечек, ал эмес орустун матрешкаларында эле көрүбүз турат. Ошондой болгон. Анан кийин мына шайтан кирди. Шайтан биринчи Европа жака келди, Россияга келди. Анан кийин ушу сакалдарды кыркып, Петрден баштап. Анан кийин аялдарды жылаңачтоо, ушу жолуктарын жок кылуу, кийимдерди жок кылуу, барган сайын жылаңачтап, мына азыр эмне деген маданият? Мурда дагы бираз жыртылган шым эле да, кичине тизенин тегереги. Азыр тизенин тегереги эмес, азыр жок, бир нерсе эле илинип жүрөт да. Ушундай айрыктар, бул жыртык эмес, айрыктар. Даже дуана мындайдан уялмак да. Ошондойду мен маданият деп түртүп атат, эми ошону маданият кылып кийип атат. Мисалы, мына кир джинсы, бир ай, 2 ай жуулбаган джинсларды кийип жүрдү. Анан маданият, кайсы маданият бул? Бул мисалы мына банялардагы маданият, эмне деген маданият? Бул бири-бирине уяттуу жерин баарын көрүш. Мисалы, бир да киши элдин көзүнчө мисалы шымыр көргөзбөйт куйруктарын жабышкан. Эч качан. Анан баняга келгенде эле жыпжылаңач. Бул кайсы маданият? Мисалы мына көлдө жүрүү маданият. Көлдө жүрүүдөн эмне деген маданият? Дагы мен таң калып кеткем. Мисалы сен кийимчен кирсең, келип мынтип карайт, бул жапайы, бул маданиятсыз. Эмне кийимчен келип? Эмне маданият? Мына ушундай маданият болуп баратат. Мына мен айтам, жакында келип биз жанагындай биздин аялдар төрөзө мынтип бир жапайы бир зоопарктан бир жаныбарды көргөндөй таң калып, ушу төрөйт экен деп. Ушундай деңгээлде жанагындай глобализациянын маданияты келип атат. Ушундай деңгээлде таң калат да, ушу жөнөкөй эле кантип эле аял деген эң биринчи кезекте эне, чынын айтканда. Бираз эле кыз убакы болот, анан кийин эне. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.